Бейиш нуру. Шайтан болбогондо баарыбыз бейиште болот элек. Аллах Таала шайтанды, напсини, жамандыктарды эмнеге жаратты? Шайтандын айынан көбү туура жолдон адашып, тозокко түшүүсү абдан жагымсыз көрүнөт. Чексиз ырайымдуу Аллах Таала буга эмне себептен жол берип жатат? Деген сыяктуу суроолорду көпчүлүгү берет. Байкаганыңыздардай, бүгүнкү биздин темабыз шайтан, напси жана жаман окуялар эмне үчүн жаратылды деген суроонун тегерегинде болот. Даяр болсоңуздар, баштадык. Алла шайтанды эмне үчүн жаратты? Негизи жаратуу жагынан алып караганда, жаман жана жагымсыз деген нерсе жок. Бардык нерсе же туруш турпаты менен жакшы, же натыйжалары жагынан жакшы. Бирок адам баласы бул маанини толук аңдап түшүнүп, акыйкатты көрө албагандыктан улам Аллах Таала сыртынан жаман жана жагымсыз көрүнгөн нерселердин ортосуна себептерди парда кылып койгон. Бирок себептерди жаратуучу, таасирди пайда кылуучу кылган эмес. Тактап айтканда, жамандыктардын да, жакшылыктардын да жаратуучусу Алла. Себептердин парда иретинде коюлуусунун акылмандыгы орунсуз арыз даттанууларды, баш көтөрүүлөрдү кайтаруу үчүн. Буга байланыштуу мындай бир ырваят айтылат. Азирети Азраил алейхиссалам Аллах Таалага ушундай дейт: "Мен адамдардын жанын алуудамын. Жыйынтыгында сенин пенделериң мага арызданышат, менден таарынышат." Аллах Таала ага акылмандуулук менен ушундай дейт: "Сени менен пенделеримдин ортосуна кырсыктарды, оору сыркоолорду парда кылдым. Ошондо алардын арыздануулары сага болбой, ошол кырсыктарга болот" деп айтат. Пенделердин таарынычынан Азирети Азраилди куткаруу үчүн оорулар, ажалга парда кылынган. Ошондуктан эмнеден кайчып болуптур дегенде ооруп өлүптүр, же жол кырсыгынан каза болуптур деп айтабыз. Ошондой эле ырайымсыз элестетилген жагдайлардан улам пайда болгон даттануулар Аллахка багытталбашы үчүн Азирети Азраил алейхиссаламда жан алууда бир парда кылынган. Ушул сыяктуу жамандыктардан улам пайда болгон нааразылыктар, сындоолор Аллах Таалага багытталбашы үчүн Аллахтын хикматы шайтандын болуусун талап кылат. Ошон үчүн биз бир инсан жаман жолго түшүп кетсе, Аллах аны күнөө кылдыртыптыр деп Аллахка каршы чыкпайбыз. Тескерисинче напсине жеңилип, шайтанга азгырылып, ошол күнөөнү кылып коюптур дейбиз. Инсан бир ишти кылууну каалайт жана кичинекей эркин каалоосун ошол ишти аткарууга сарптайт. Натыйжаны Аллах жаратып берет, бирок жакшылыкка ыраазылыгы бар, жамандыкка жок. Бир иштин жаман же жакшы болуусу Аллах Тааланын буйругу менен ыраазчылыгына байланыштуу. Сүйлөө, көрүү, угуу, басуу булардын баары кыймыл. Жакшы болсун, жаман болсун, бул кыймылдарды жараткан Алла. Шайтандын жаратылуусу жаман эмес, анткени бүткүл руханий өнүгүүлөрдүн өзөгүндө напси жана шайтан менен күрөшүү жатат. Мисалы, оттун жаратылуусу жаман эмес. Анын миңдеген пайдалары муну көрсөтүп турат. Бирок инсан шалаакылыгынан улам, туура эмес аракетинен улам оттон жапа чегип калса, оттон жабыр тарттым, оттун жаратылуусу жаман деп айта албайт. Мисалы, жамгырдын жаадырылуусунда миңдеген пайдалуу натыйжалар бар. Жамгырдан жабыр тарткандар жамгырга рахмат эмес деп айта албайт. Ушул сыяктуу шайтан силердин анык душманыңар деп Куран жана хадистерде айтылган эскерүүлөргө кулак салбай, шайтандын азгырыгына кабылып, ага жеңилүү жаман. Анын жаратылуусу жаман эмес. Иштен напси, сырттан шайтан. Бул эки душманга моюн бербей туура жолду карманып, жашаган инсан руханий жактан өнүгө берет. Демек, напсинин да шайтандын да жаратылышы жакшы. Тескерисинче, напсиге жеңилип, шайтанга алдануу жаман. Мештин чоң көзүндө тамак бышса, кичинекей көзүндө сорпо кайнайт. Шайтан менен напси дагы эки от сыяктуу. Аларга тийген күйөт, тийбеген тамагында бышырат. Руханий жактан да кемелине келет. Шайтандар периштелерди жана жаныбарларды азгырбагандыктары үчүн алардын даражасы туруктуу. Эгер шайтан жаратылбаганда, напси да болбогондо, инсандын руханий жактан өнүгүп, эң жогорку даражаларга чыгуусу мүмкүн болмок эмес. Эгер инсандын напсисине жамандыкка буйруу өзгөчөлүгү берилбегенде, инсандын руханий жактан өнүгүүсү да болбойт эле. Периштелерге окшоп даражалары бир деңгээлде эле калмак. Алмаз жана көмүр сыяктуу жөндөмдөрү бир эле мартаба болуп, өнүкпөй калмак. Жөндөмдөр напси жана шайтан менен күрөшүү аркылуу ачылат. Бул сыноо майданында фараондон тартып, пайгамбарларга чейин узун өнүгүү мартабасы бар. Напси жана шайтан менен күрөшүү түбөлүктүү бактылуулукка жеткирет. Ушул акылмандыкка байланыштуу жамандыктын жаратылуусу жаман эмес, тескерисинче жамандыктын аткарылуусу жаман, кылынуусу жаман. Аллах Таала инсандын маңызына учу кыйрысыз өнүгө турган жана артка кетип, чөгө турган жөндөмдөрдү жайгаштырган. Инсандын милдети болсо өнүгүү жолунда жөндөмдөрүн ачып өнүктүрүү. Ошондуктан Аллах Таала инсанга напси, жаман каалоолор, шайтан сыяктуу душмандарды каршы чыгарган. Инсан бул душмандар менен күрөшкөн сайын маңызындагы жөндөмдөр ачылат.
жөндөмдөр ачылган сайын өнүгөт, өсөт. Инсандын урук сыяктуу болгон жөндөмдөрү шайтандын азгырыгына каршы күрөшүү менен даракка айланат. Инсандын табияты жакшылыкка да, жамандыкка да ыктап турат. Андай болсо инсанды сырттан жана ичтен өнүгүүгө үндөп, артка кетүүгө түрткөн нерселердин болуусу акыл жактан алып караганда да зарыл. Ошон үчүн периштелер инсанды алайи иллиинге, башкача айтканда эң жогорку даражага чыгарууну, шайтандар болсо асфали сафилинге, башкача айтканда эң төмөнкү деңгээлге түшүрүүнү каалайт. Бул Аллахтын бир мыйзамы жана тагдырдын сыры. Акылмандык жана жакшылык кичинекей зыяндарга жана жамандыктарга карабайт. Натыйжада пайда болгон чоң жакшылыктарга карайт. Ага жараша жаратат. Бул маани чоң жаңылыш үчүн кичине жамандык кабыл кылынат деген эрежеге туура келет. Эгер кичинекей бир зыян келбеши үчүн жамгыр жокко чыгарылса, жамгырдын миңдеген пайдалары менен кошо жокко чыга турганы үчүн чоң жамандык болот. Аңгектен качсаң дөңгөккө дегендей, кичинекей бир жамандыктан качайын деп отуруп, чоң жамандыкка туш келет. Бул кабыл кылына турган жагдай эмес. Шайтандын жаратылуусу менен келип чыккан кичине жамандык жана зыяндар аны менен күрөшүү аркылуу жеткен чоң ийгилик жана жакшылыктардын жанында өтө эле аз жана маанисиз. Шайтандын жаратылуусу менен келип чыккан жамандыктарга жана зыяндарга карап туруп, эч ким бул бале эмне үчүн жаратылды деп илахи Аллахтан келген тагдырга каршы чыга албайт. Чыкпашы да керек. Эгер Аллах жамандыктарды жаратпаганда чоң жаңылыштыктар келмек эмес. Мисалы караңгылык жарыктын даражалары менен билинүүсү үчүн кызмат кылгандай эле, жамандыктын да жаратылуусу дагы жакшылык менен хидаяттын даражаларынын билинүүсүнө кызмат кылат. Абу Жахил сыяктуу капырлар болбогондо, ыйман менен хидаяттын кооздугу билинмек эмес. Окуучулардан сынак алуу аларга жакпайт. Бирок окуучуларды өнүктүргөн негизги нерсе сынак. Эгер сынактын баарын жоюп салса, анда орто мектепти бүтүргөн окуучу менен университетти бүтүргөн студенттин деңгээли бирдей болуп калмак. Сынак болбосо, эч ким окубайт, өзүн өнүктүрүүгө жана изденүүгө аракет кылбайт. Сынактын болуусу жаман эмес, сынакка талаптагыдай даярданбай, анын натыйжасында көчпөй калуу жаман. Эгер биздин эң чоң душманыбыз напси болсо, анда анын жаратылуусу эмне үчүн жакшы деген суроо келбей койбойт. Ооба, напсинин жаратылуусу жакшы, анткени биздин жөндөмдөрүбүздүн ачылуусуна өбөлгө түзөт. Мисалы, карчыганын жаратылуусу таранчынын жөндөмдөрүнүн ачылуусуна жардам берет. Таранчы үчүн карчыганын жаратылуусу жакшы, таранчынын жаратылыш максатынын ишке ашуусуна себеп болот. Дал ушул сыяктуу эле инсан напсы менен күрөшүү аркылуу жөндөмдөрү ачылат, руханий жактан өсүп өнүгөт. Жаратылыш максатынын жүзөгө ашуусун камсыздайт. Напсинин милдетин жөнөкөй бир мисал менен түшүндүргөнгө аракет кылып көрөлү. Биз укмуш салынган кооз сарайлар менен жасалгаланган бир бөлмөдөгү өзгөчөлүктөрдү байкайбыз. Мисалы, дубалда асылып турган сүрөттү этибар албай калышыбыз мүмкүн. Бирөө келип, бизге бул дубалда сүрөт жок десе, көңүлүбүз ал жакка бурулат. Буга чейин байкабаган нерсени көрөбүз. Дал ушундай эле напси дагы инсанга ушундай дейт. Бүткүл нерсе өзүнөн өзү пайда болгон. Биз бул сөздүн акыйкат болуп болбогонун билүү үчүн изилдей баштайбыз. Андан соң ушунчалык кылдат, тартип, акылмандык жана мээрим менен жаратылган аалам өзүнөн өзү кокусунан болуп калышы мүмкүн эмес экенин айтабыз. Мисалы, напси ушундай дейт. Аллах ааламды жаратты, ааламга иштеп туруучу мыйзамдарды жайгаштырып таштап койду. Себептер натыйжаны пайда кылууда. Напсинин бул сөзү акыйкатпы деп изилдейбиз. Андан кийин эч аң сезими жок себептер илимди, акылмандыкты, акылды талап кылган натыйжаларды жарата алышпайт деп айтабыз. Кудум эле напси оюбузга келбеген нерселерди пайда кылууда. Бул маселелерди чечүүгө аракет кылуу менен бизге берилген жөндөмдөрдү өнүктүрөбүз. Жаратуучубузду ысым жана сыпаттары менен таанып, ага шүгүр кылып, жаратылыш максатыбызга ылайыктуу бир абалга келебиз. Демек, напсинин жаратылуусу жакшы, ошол эле мезгилде напси инсанга берилген бир курал. Бул куралды туура колдонуу абдан маанилүү. Мисалы, бычак бизге эң зарыл куралдардын бири. Көп иштерге колдонсо болот, бирок бычакты туура колдонууну билбесек, колубузду кесип алабыз. Бизди бычакты эрежесине ылайык колдонууга түртөт. Дал ушул сыяктуу напсини туура колдонуу, тагыраагы тарбиялоо керек. Напсини тарбиялай алган инсан үчүн напси чоң байлыкка айланат. Аллах Таала жер титирөө, сел каптоо, өрт сыяктуу апааттарды көптөгөн акылмандыктар менен максаттарды көздөп жаратат. Кээ бир апааттар материалдык чыгашыларга себеп болуп, көп адамдардын өмүрүн алып кетет. Аллах ушундай жамандыктар болбосун деп апааттарды болтурбай койбойт. Эгер кырсык балелерди жаратпай койсо, андагы максаттар жана пайдалар ишке ашпай калгандыктан чоң жамандык келип чыгат. Ал кырсык балелердин аркасында мол рахмат жана кооздуктар бар. Мисалы, жер титирөөдө кыйраган үйлөр, зыянга учураган мал-мүлк садака ордуна өтөт. Кайдыгерлик сазына белчесинен баткандар ойгонуп, акыретін ойлой башташат. Алла
Жер титирөө аркылуу эскертүү бербесе, кайдыгерликтен ойгонбогон адамдардын түбөлүктүү жашоосу коркунучта калмак. Мына ушул сыяктуу дагы биз билбеген ырайым жактары бар. Булардын ишке ашуусу ошол жер титирөөнүн болушуна байланыштуу. Ошол себептен Аллах Таала натыйжада келе турган пайда жана жакшылыктар үчүн жердин титирөөсүнө уруксат берет. Аллах Таала хаким, чексиз акылмандык, данышмандык ээси. Ал эч качан пайдасыз, керексиз жана ашыкча эч нерсе жаратпайт. Ааламда жаратылган ар бир нерсенин, ар бир окуянын, ар бир кубулуштун бир максаты бар. Аларга ыйман, Куран көзөйнеги менен кароо аркылуу чыныгы жүзүн көрө алабыз. Ошондуктан ыйык китебибиз Курандын маанисине жана андагы терең илимге сүңгүп кирүүгө муктажбыз. Бейиш нуру.